кургак учуктун ачык формалары, жабык формалары бар да. Мага статистиканы айтыңызчы. Кыргызстан боюнча азыр канча жабык формасы жана ачык формасы менен орулубуз бар? Канча каражат 17-жылы, 16-жылы канча бөлүндү? Каржы министрде отурат. 18-жылы канча бөлүнүп атат? Жана мени өзгөчө кызыктырган бул убактылуу абакта жаткандардын жана жазасын өтүп жаткандардын, анын ичинен өзгөчө өспүрүмдөр менен аялдардын ошол абакта жаткандар жазасын өтүп аткан мекемелердегилердики кургак учук боюнча көп маселелер жаратып атат, жугуп атат деп. Бул бизде эле эмес, КМШ өлкөлөрүндө дагы. Ошо абакта жаткандар канча орулуубуз бар, канча каражат бөлүнүп атат жана кандай чара көрсөтүп атасыздар, айтыңыздарчы. Эми мен жанагы каржылоо маселесинен баштайын. Өткөн жылы 17-жылга ошол бюджеттен 796 миллион акча каралган. Бул жетиштүүбү? Бирок негизинен биз өткөн жылы улуттук жанагы туберкулез 5 программасын алганбыз. Анын бир жылдык биздин потребибиз где-то 1,5 миллиард сом. 1,5 миллиард сом. Bir жылда кургак учук менен күрөшүү үчүн сизге 1,5 миллион керек, туурабы? Анын жартысы берилип атат сизге. Оргон 18. Демек күрөшүү жетишсиз. Оорулар көбөйүп атат. Жок, калган акчанын биз баягы чет мамлекеттик донорлор аркылуу жаап атабыз.